Колдойбуз. Менде бир эки суроо бар эле. Республиканская среднеспециализированная школа-интернат имени Абдраева со скандальным директором вы разобрались? Что там? Эльвира Жыргалбековна, бул Абдраев балдардын музыкалык мектебинде, интернат мектебинде жарым жылдан бери интернет сайттарга чыгып жатат. Ошол жердин ремонтуна толук кандуу көңүл бөлүнбөй, сапасыз жасалып калгандыгы жана ошол ичиндеги айрым бир маселелер боюнча биз министрлик тарабынан комиссия түзүлүп, учурда азыр комиссия текшерип жатат. Ал жерде аудиттер да иштеп жатат. Ошол эле мезгилде параллель түрдө прокуратура тарабынан да текшерүү болуп жатат. Биз бул маселе боюнча Директор жумуштан алындыбы? Директор азыр бул боюнча мен мындай деп айта албайм, бирок ошол азыр эмгек өргүсүнөн чыкканда конкреттүү чаралар көрүлөт. Эми бизде кээ бир адамдар жетекчилер эми ошол атадан калган креслода отуруп жармашып алышат да. Ызы чуу көп болуп атат, буну сиз да көрүп атасыздар да. Бирок ошол интернатты ремонт кылууга каражат барбы? Сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан республикалык бюджеттен жыл сайын балдардын тамак ашына, коммуналдык төлөмдөргө, ошондой эле ремонтко, капиталдык ремонтко же болбосо ошо косметикалык ремонтко сөз акча бөлүнөт. Ошон үчүн Канча бөлүндү 2021-жылы? 2021-жылга мен азыр карап туруп айтып берейин. Просто состояниясы абдан начар экен. Мен ойлойм, бул маселени Жибек айым ушул маселени министерство көтөрүп берсе, комитетке алып келгилечи. Состояние там вообще жуткое. Эми биз духовная пища дегенди унутуп атабыз да, в жутком состоянии. Потом вот театры, которые в городе, ремонттор бүттүбү? Драмтеатр, Рус драмтеатр. Бул маселе боюнча бизде Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын ремонту толук бүткөрүлүп, расмий ачылышы болду. Көрдүңүздөр, жакшы болуп бүттү. Ал жерде көзөмөлгө алынып турду. Ал эми Орус Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик Орус драма театрынын акчасы бөлүнгөн. Бирок эки жолу тендер өткөргөндө эки жолу тең тендерге катышкан тараптар туура келбегендиги үчүн коюлган критерийлерге азыр үчүнчү жолу кайрадан тендер жарыяланды. Эмне себептен тендер эки жолу ушундай болду деп биз комиссия текшердик. Комиссия министрликтен текшерип, сунушту министрге бердик. Комиссия бүтүрбөйсүңөр, каражат бар болсо бүтүрбөйсүңөр. Каражаттын баары бир топ жыл жасалбай күттүк да. Каражат ушул жылы бөлүндү толугу менен. Буга чейин 10 миллион бөлүнгөн болчу, 90 миллион ичинен 10 миллioндон отоплениясы жасалган. Ал эми калган акчаны биз министрлик толук берсек, өздөрү освоить эте албай атат, эки жолу тендерди өткөрө алышпай. Ошондуктан комиссияны текшерип биз жыйынтыкты бердик. Министр чечим кабыл алат. Рахмат. Дагы бир суроо. Чүй театрынын имараты барбы бүгүнкү күндө? Термечиков атындагы, Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук драма театрынын 30 жылдан бери имараты жок. Бул имарат азыр биздин улуттук маданий борбордугу бекитилип берилген, кызыл китеби бекитилип берилген. Мына немедеги билесиздер, Чүй көчөсүндө, көчөдө жайгашкан Тюздун имаратында. Азыр эми Чүйдүн мурунку ыйгарым укуктуу өкүлү менен биргеликте да биз бир канча каттарды жолдогон элек. Азыр дагы чогуу издеп жатабыз. Чүй облусу чечиш керек мынучу. Бишкек мэриясына да кайрылганбыз, Чүй облусунун губернаторуна дагы. Сиз министрдин орун басарысыз да. Ооба, биздин көзөмөлдө, такай көзөмөлдө. Биз 3 вариант бергенбиз имараттардычы областтын өзүнө, губернаторуна. Анан эми буюрса ошол тараптан чечилсе эле биз ремонтту баштайбыз. Ушул боюнча мага да маалымат берип коесуздарбы жазуу түрдө? Рахмат.